НАТО бул 30 өлкө мүчө болгон 70 жылдык тарыхы бар дүйнөдөгү эң күчтүү аскердик альянс. Учурда анын алдында өзгөчө кыйынчылыктар пайда болду. Украинадагы согуштун күчөп кетишине жол бербөө. Бул кылдаттыкты талап кылган маселе. НАТО Россия менен согушууну каалабайт. Президент Путин батышка анын эбегейсиз чоң өзөктүк арсеналы бар экенин, аны колдонууга даяр экенин катуу эле эскертти. Ортодо тынчтык келишими түзүлбөгөн соң, НАТО Украинага курал берүүнү улантуу керекпи деген маселени ойлонуш абзел. Анткени украиндер Москва мыйзамдуу түрдө өзүнүн аймагы деп эсептеген жерлерди кайтарып алууга аракет кылып жатышат. Кремль батыштын курал-жарактары Россиянын аймагына сокку урса, кызыл чектен өткөн болот деп эскерткен. Ошентип бул дилеммага айланды. Украина маселесинде бир пикирде болуу. Россияны канчалык жазалоо керектиги боюнча пикир келишпестиктер бар. Евробиримдиктин көптөгөн санкциялары орус экономикасына олуттуу зыян келтирүүдө. Бирок Польша менен Балтика өлкөлөрү дагы көбүрөөк чаралар колдонулса дейт. Венгрия болсо орус мунайынан баш тарткан жок. Анын премьер-министринин президент Путин менен тыгыз байланышы бар. Балтиканы коргоо. Эстония, Латвия жана Литва бир кездерде өз эркине каршы Советтер Союзунун курамында болушкан. Азыр алар эркин жана НАТОго мүчө өлкөлөр. Бул өлкөлөрдө жана Польшада көп улуттуу 4 аскердик топ жайгашкан. Бирок бул согуштук топтор келечектеги орус баскынчылыгына туруштук бере албасын НАТО билет. Ошондуктан Балтика өлкөлөрүнүн лидерлери олуттуу каршылык көрсөтүү үчүн НАТО күчтөрүн ар бир өлкөгө жайгаштырууну талап кылууда. Финляндия менен Швецияга НАТОго кошулууга уруксат берүү. Бул эки мамлекеттен бейтараптыктан баш тартып НАТОго кошулууну чечти. Альянс буга макулдук берди. А дегенде Түркия өзү террорчу деп эсептеген күрд жигчилдерине бул эки өлкө башпаанек берген деп буга каршы чыккан. Бирок азыр ал каршылыгын токтотту. Коргонуу чыгымдарын чукул көбөйтүү. Аскердик жетекчилер жана талдоочулар Россиянын мындан аркы агрессиясын токтотуу үчүн аскердик сарптоолорду тез арада көбөйтүү керек деп эсептешет. Ар бир НАТО мүчөсүнүн коргонууга сарптаган каражаттары ар кандай. 9 гана өлкө жылдык ички дүң продукциясынын 2%-ын түзүш керек деген көрсөткүчкө жеткенин же андан ашканын айтат. Ал эми бюджеттер тартыш болуп, азык-түлүк менен күйүүчү майдын дүйнөлүк баасы кескин түрдө өсүп жаткан кезде коргонууга көбүрөөк акча сарптоо өлкө ичинде нааразычылык туудурушу мүмкүн.